Мына ат башы райбольницанын кылык жоруктары. Менин келинимдин 23 күн дарылап, заказ берип алдырган дарыларынын 5 гана сайылган. Калган дарылар ошол бойдон больницада 23 күн реанимацияда жаткан. Тамак да берилген эмес. Ачка. Мынакей больницанын кылган жоруктары. Силер мактап аткан врачтардын, мактоого татырлык деп аткан мактаган медиктердин кылык жоруктары так ушундай. Ат башыда ушундай беспредел. Жана Илим деген главврачы өзү билип, өзүн билемдикке өткөн. Эл менен сүйлөшпөй калган. Элдин оорулуулардын көйгөйүн уккусу да келбейт. Кабинетинде креслосуна тегеренип отуруп алып, телевизор көрөт, кирип оюңду кирип айтайын десең, сени угуп да койбойт. Айланып креслодо отурат, телевизорду карап. Мына ушундай көпкөн бул акмак Илимбек деген главврачы. Жогосун. Урматтуу президент, ат башынын райбольницасынын главврач Илимбек Айыпович тезинен алып жоготпосоңор, аз күндө ушунун азабын көрүп калат. Кетсин, канчалаган элди кырды бул. Кырып атат, чекесинен кырып атат. Далай үй бүлөлөр бостоп сыстап атат Илимбектин аркасы менен. Тезирээк кызматтан алууңуздарды сураймын.